Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда ушул 10 мүнөттүк подкастта биз мененсиңерби? Кандайсыздар достор, биз сиздер менен чогуу кайрадан тыпыйып келип калдык. Жана бүгүн 5 май Кыргыз Республикасында Конституция күнү. Жалпы кыргызстандыктарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Баарыңыздарды эс алып атасыңарбы деп ишенем. Ушул майрамда биздин өзгөчө ушундай кандай десем, өлкөнүн да майрамы деп айтып койсок болот. Анткени болсо Конституция деп айтылат эмес беле, бунун баары бизге керектүү нерсе. Негизи адам үчүн. Негизичи Мирел, баягы тамашалап кайышат го, мыйзам бузуш үчүн берилген депчи. Анысы кандай ушу мыйзам жөнүндө ойлонгондо, ушул мыйзамдын прототиби, мыйзамдын эң башы каяктан пайда болгон, ким бул мыйзамды ойлоп чыккан деп ойлойсуң да, анан карап отуруп тартиптен улам мыйзам келип чыккан деп ойлойсуң. Мисалы бузбаш керек, кылбаш керек, бул болбойт дегенге, анан ошону бул тартипти, демек эгер ушул тартипти буза турган болсо анда жаза болсун деп отуруп, анан мыйзам форматташылып калган, карасаң. Негизи бул эгер мындай тереңирээк карап көрсөк, ойлонсок, ушул сөздүн мыйзам деген негизи мыйзам бул бир гана жөн эле кылба деген сөздү түшүндүрбөйт. Бул жакта негизи коом менен байланышты же коом менен жүрүш турушуңду белгилейт да. Анткени мисалы сен жалгыз болсоң, сага кереги жок. Сага мыйзам кереги жок. Сен өзүң жалгыз жүрөсүң, эч ким негизи дүйнөдө болсоң, кереги жок сага. Ошондой эле мисал келтирсе, жана Робинзон Крузон айтылат. Ал жалгыз жүргөндө ага мыйзам кереги жок болчу. Ал каалагандай кылган жерине барат, жүргөнү турушуп болот. Бирок анын ар жагында келип туруп, жардамчысы пайда болгондо экөөнүн ортосунда чатак пайда башталды. Тиги туура кылган нерсеси туура эмес дейт, сен муну кылышың керек деп туруп, анан ойлонуп туруп, анда экөөбүздүн алдыбызда болгон бир мыйзам түшүшү керек. Же жүрүш-туруш, келишим, же жүрүш-туруш. Сен муну кыласың, мен муну кылам. Сен муну кылбайсың, мен муну кылбайм деп, ушул мыйзам деп эсептелет. Сүйлөшүп алышат. Ошондо ойлонуп көрсөк, анда мыйзам качан чыккан болсо, анда Конституция жаралып чыкканда эмес го дейм. Анда мурун эле адамдар бири-бири менен, коом менен байланыш баштаганда өзүнүн бир мыйзамдары пайда болгондо. Кызыгы, эгерде мындай тарыхты карап турган болсок, биздин заманга чейинки 2000-жылдыкта Вавилон падышанын учурунда 1700-жылдары биздин заманга чейинки эң алгачкы закондордун кодекси пайда болуптур. Анда адамдын укуктарын, анан сенин өзүңө эмне таандык, ошол жеке ошо таандык болгон материалдардын уставтары иштелип чыгыптыр да ошол учурда. Ошол законопроектте, ошол мыйзамда башкаруучулар өздөрү мындай болсун деп өздөрүнө ылайык закон, мыйзам түзүшкөн дейт. Бул эгерде официалдуу карай турган болсо. Анан кийин мыйзамды жаратуучулардын эң чоң улуу жаратуучулары болуп, бул римдиктер эсептелинет экен. Юстиниан учурунда 1529-534-жылдары Рим императору Юстиниан эң алгачсы мыйзамдардын свод же болбосо топтомун түзгөн экен. Топ чыгарып, мындай кагазга дегенде же мындай түшүрүшкөн да. Мурун мүмкүн мыйзам Вавилон убагында деле айтылгандай, окумуштун караганда деле, тарыхтан деле караганда бар болчу ага чейин. Бирок мындай түшүрүп, жарыя кылып, элдерге билимдүү кылып, ушулардан башталган экен да. Анан 12-кылымда Рим башкармалыгы, Рим бийлиги, империясы ошол мыйзамдарды таратып Италияда үйрөнүп башташкан, анан кийин жалпы Европада үйрөнүп башташыптыр. Бирокчу мен ойлойм да, андан мурун эле бул мыйзам деген сөз башында эле бар болчу. Мисалы, эгерде биз тарыхты терең карай турган болсок, Кудай Таала эң эле алгач ушул 10 осуятты же болбосо өзүнүн мыйзамын Муса пайгамбарга таш лоокторуна чектирип бериптир да. Ошондогу бул эң алгачкы мындай тартип. Эң алгачкы муну кылганга болбойт, муну кылыш керек, муну кылбаш керек деген тартипти Кудайдан келген экен да бул. Эгер андан да карай турган болсок, бул биз бейиш деп айтабыз, асман падышачылыгы деп айтабыз, асман деп айтабыз. Ушул асманда ошондой эле тартиптер бар болчу экен да. Периштелер кызмат кылат, жаратуучунун буйругун аткарат, ушундай депчи көрсө, бул аалам жаратылганда эле ошол тартиптин негизинде жаратылган экен да. Ошондо мындай айтат эмес беле, сен күнөө кылганың же мыйзамды бузганың, бул күнөө деп айтылат эмес беле ар кандай. Ошондо кандай кызыктуу түшүнсөк болот. Мусадан кийин күнөө башталдыбы деп, анан мыйзам Мусага берилбедиби? Ушул жерде айтылып атпайбы, өлтүрбө деген. Мыйзам аныктайт дейт. Бирок биз түшүнүп турбайбыз, андан мурун эле бул мыйзам бар болчу. Айтылгандай эле бул жазылып берилген элге. Эл көрсүн, окусун, карасын деп, анан түшүнсүн депчи. Бирок бул мыйзам мурун эле адамдын мындай эмесине берилген да. Өлтүрбө деген, мисалы
адам алдыга чейин өлтүрсө анда сен мыйзамды буздуң дегендей, сен жаман иш кылдың дегендейди түшүндүрчүчү. Бул жазаланыш керек жазаланыш керек деген муну мыйзам айтып турат да негизи. Чынында бул мыйзам болсо башында эле өзү бар болчу. Айтылгандай эле мыйзамды эгер тереңирээк карасак, бул адам менен экөөнүн ортосунда болгон мамиле, келишим, жүрүш туруш. Анан мындан тышкары бир эле адам менен адамды эмес, адам менен өлкө, адам менен коомдун, адам менен айтылгандай эле Кудай менен болгон экөөнүн ортосунда келишим же экөөнүн жүрүш турушу. Кудай айтылып атпайбы мыйзам бергенде, мен муну кылам, сен тигини кыласың. Ошентип келишим түзөбүз, ошентип экөөбүз жакшылыкта жашайбыз дегенди түшүндүрөт экен да. Ошол ыйык жазууда мыйзам күнөөнү күнөө деп аныктайт дейт да. Анан айтат, эгерде мыйзам болбогондо анда күнөө болбой калмак беле депчи, таң каласың да. Анан карап отурсаң, ушул эң башында баягы күнөө кайдан келип чыккан, эмнеге бул дүйнө жамандыкка толуп калган деген учурлар, суроолор көп го, философский суроолорчу. Ошондо баары эле бар баягы тарыхка кайтат да, анан эң алгачкы адам атага кайтат да. Ошолгочу ошондо жаратуучу ошондо биринчи шарт койгон экен да, могул дарактардын баарынан жесең болот, бирок бирөөсүнөн гана жебешиң керек. Андан жеген күнү, оз тиген күнү өлөсүң депчи. Ал келишим болчу. Эгерде адам ата ооба деп ошону аткарганда, анда эч мыйзам бузуу болбойт эле. Бирок ал обону угуп азгырылып ошол жемиштен ооз тиген күнү алар бейиштен кулуп чыкады да, анан күнөө кирди. Анан карап атсаң, мыйзам бузулгандыктан биз ошонун кесепетин көрүп калдык. Мисалы, ушу мен аябай таң кала берем да, мисалы күнөө же мыйзам деген нерсенин көбү бул адамдын жакшы болушу үчүн коюлат. Ошол чектерчи, баардык нерсе. Мисалы, кошунаңкын тартып алба, жакыныңкына көз артпа, өлтүрбө, кол көтөрбө, уруу кылба, ушак айтпа, бул бизге эле зыян алып келет да. Анан таң калам, мен аябай таң калам да, ошол жараткандын ушундай бир ойлоп табуусуна, ушундай бир акылмандыгыначы. Бизде эле зыян тартып калбасын деп, бизге керектүү бир тартиптерди коюп берген да. Эгерде сен ушак айтсаң, өзүң эле кем болот, сен өзүң эле кыйналасың. Өзүң эле сөз Ошон үчүн аны кылба. Уурдаба, уурдаган стресс болосуң, оорулар келет, андан көрө кылба. Көз артпа, уктабай каласың деген сыяктуу да. Ушундай бизге эле баягы бизди коргош үчүн ушул чектерди коюп берген. Кээ бир адамдар ойлойт, негизи мыйзам десе эле бул чек деген негизи бул боштондук. Бул эркин, негизи кандай деп эркин, мыйзам анан эркин экөө мындай биригишпейт го десе, эгер адам башка адам сен эркин кандай десем, ал мыйзамды сактаса, ал сени өлтүрбөйт. Сен эркинсиң өлүмдөн, мындай айтканча уруудан уурдабайт. Сен коргонучту сезесиң да, коргонучту сезесиң, сен бошсуң, сен жүрүп аласың деген. Эми бош дегенде да бул башка тема болуш керек. Бош десе эле каалаган, эркин десе эле каалаганын кылым деген эмес, эркин деген башкача түшүнүктө. Ушул жерде да ошону байкасак болот. Мыйзам деле бул адамды эркин кылыш мүмкүн. Анткени өлүмдөн, жаман иштен, оорудан аргандай, мисалы эгер туура тамак жеп, туура тамактансаң же көз артпа деген айтылган, эс алсаң, ошонун баары сен көз артып атып, сен аныкын каалап атып, деметип атып, өзүң эле жинденип, өзүң психикаң бузуп эле, бул клеткаларың баары өлүп калат. Мунун баары байланыштуу да, мындай кереметтүү жазалган да. Бул жөн эле кылба дегенди түшүндүрбөйт, бул сага жакшылык. Бул сенин эркиндигиң, сен пайдаң үчүн, сага жакшылык үчүн деп ушундай берилген экен да. Анан карасак, бул болсо баары бир бул адамдын экөөнүн ортосунда, Кудайдын болгон ортосунда, адам менен болгон ортосунда мамиле. Сен мындай турсаң, сен мыйзамды сактадың, сен туура мамиле кылдың, экөөбүз биримдикте болобуз дегенде да, адам менен ортосунда. Негизи эле жашоодо делечи, азыр өзгөчө брачный контракт деген мода го, эгерде аял же күйөөсү бай болсочу, бул келишим түзүп алат да, анан андан ары мындай спокойно жашай берсең болот, бул сен мындай коопсуздандырылдың, сен коркунучсузсуң, болду. Эртеңки күнү мен бир нерсе болсом, байлыгымды тартып кетпейт, же болбосо ажырашсаң, мен байлыгым жарын бөлүшпөйм деген сыяктуу контракт деле ушул мыйзамдын бирден бир түрү да. Анан түзүп алат да, анан тынч укташ үчүн, жашоосун тынч улантыш үчүн анан айтырып толтура, Анда биз албетте мыйзамды сактоочуларданбыз, мыйзамды аткара тургандарданбыз. Ошондуктан бүгүнкү майрамыңыздар менен ар бир угарманыбызды куттуктайбыз. Ылдый жака өзүңүздүн жеке пикириңизди калтырып койсоңуз болот. Негизи мыйзам керекпи? Керек болсо кандай мыйзам? Анда эмесе убактыбыз соона келди. Кийинки подкасттарда кайрадан угушабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Ал Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.